катталган улуу мурас комуздун касиеттүү гүллөрү менен жашап, аны башкаларга үйрөтүп, устат шакирт өнөр-канасын өз шаңы менен өркүндөткөн таланттуу комузчу кызыбыз Нурзат Оразалиева эле. Нурзат Оразалиева 1975-жылы 27 октябрда Нарын облусунун Атбашар районундагы Терек суу айылында төрөлгөн. Мектепте өздүк көркөм чыгармачылык ийримине катышып, Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайын бүтүргөн. Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында билим алып, комузчу, СССРдин эл артисти Самара Токтокунованын шакирти болот. Музыканын калыптанышына, өсүшүнө жана комуз гүлдөрүн элге жайылтууда чоң салым кошуп, келечек муундарды комуз өнөрүнө тарбиялоодо улуттук консерваториянын окутуучусу болуп эмгектенип, ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын чак туш көрсөтүүсүн алып баруу менен комуздун гүлдөрүн элге жайылтууда бараандуу эмгек өтөдү. Ошондой эле 3 кыл комуз менен Америка, Венгрия өңдүү ири шаарларда комуз үнүн жаңыртып, дүйнө элдерин таңдандырып, суктандырып, көптөгөн кароо сынактардын жеңүүчүсү болгон. Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, сезимдеги толгоо, Боз салкын, Чын Курандын жетиси аттуу керемет күүлөрдүн автору. Кыргыздын бүтүндөй турмушун кубулжуган күүлөргө салып, айтып бүткүз керемет ааламга айландырган өнөр ээлеринин чыгармалары көнөрбөс рух казнасы. Биздин замандын залкар комузчусу Нурзат Оразалиева күтүүсүз дүйнө салып, рух казнасында оор жоготуу болду. Анын жаркын элеси комуздун коңурдоушундагы кайрыктарда триумф жаратып таңшып турган күүлөргө айланып, кыргыз менен кошо жашайт.